Share Channel YouTube kanalında birinci жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Карантинде үйдө жатабыз биз да. Эрин деген кыргызда сөз жок. Эркек кишиге каякта жүрөсүн, качан келесиң деген эле суроо. Бала куула десем, анан ошонун ичинде кызыччу да. Айтмайт, асфалтты эжеке көрсө урушат го дейм, беки болот. Жөн мен неме окусам деле жакшы окуйсуң дейт эле. Мен точно урушат десең. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Share Channel каналынын жалпы катталуучулары, сиздер менен мен Шергази Турдукулов, кайрадан кофе тайм көрсөтүүсү старт алды. Өзүңүздөр көргөндөй карантинге байланыштуу биз эч кандай кофе тайм деген менен кафеге барган жокпуз, себептен бардык жер азыр жабык, ошондуктан биз жылдыздардын үйүнө келип маек алып кетатабыз. Бүгүн бизде Жалал Абад облусу, Базар Коргон району Карача айылындабыз. Менин жанымда Кыргыз эстрада ырчысы Марадил Данияров. Айылыңызга куш келдик. Кош келипсиздер. Жакшы келип болуңар. Постордон кандай пропуск өтүңөр. Жакшы, айылыңыз жап-жашыл болуп, бир көркүнө келип турган оба экен да азырчы. Ооба. Азыр баягы чөптөрдүн да жыты башкача го. Адам жашартып, азыр баягы ана гилярстар пышып дегенде. Сонун. Буга чейин көрсөтүүбүздө ушул айылыңыз тууралуу тааныштырып чыктыңыз эле. Ошону айтып коюшубуз керек. Куш келипсиздер. Орозо кабыл болсун. Карантинде үйдө эле жатабыз биз да. Эки жакка чыга албай, постор жабык дегенде. Жакшы, кантип шоу чөйрөсүнө аралашып, кантип ырчы болуп калдыңыз? Ырчы болуп, мен кичинекейинде такыр кыяллаган эмесмин да, ушундай ырчы болуп калам деп ойлонгон да эмес экен. Азыр бир четине ойлоп көрсөм ушундай нерселер болгон эмес экен да, анан эмне болосун десем мен милиция болом деп ушундай кылып жүрүшкөм анан. Ошол бирок милиция эмеге окууга тапшырдым да. Юридика факультетиндечи. Юридика факультетин окуп негедир ушундай ыр жаатына тарта берди. Академия менен ырдап, баягы кечелерде ушундай бир университеттерде ырдап жүргөндө анан практика жүзүндө дагы баягы эмеге чыгып жүрдүм. ГАИге, прокуратурага, УВД ушундай эмелерге. Гос органдарга чыгып жүрдүм, анан негедир жаккан жок, булмат болгон жок да, анан академиянын тойдо ырдап жүрсөм, ушундай бир эме келип калды да. Эмне себептен ушундай ырчы болуп албайм, эмне себептен той алып бара албайм деп өзүмө суроо берип калдым да. Анан эми тамадаларды көрчүм да. Силерди көрчүм. Анан ушундай ой келди да, анан Бишкекке барайын дедим. Бишкекке барайын деген ой келди да, Бишкекке барсам ким бар таанышан, досум бар эле, Рома деген досум бар. Ошо досумду чалып. Эми бирден бир себеп ошо тамадалар, ошо ырчылар. Эң башкысы мындай болду. Мен Акардан черттим, Акардан чертип келип паркта турам. Ырдап келип, расчет кылайын деп атканда турам дагы анан бүгүн Нурлан Асип келиптир го деди анан. Нурлан Асип келиптир го деп калды анан. Нурлан байке канчага келиптир деп ошентип сурасам, $600-700 келиптир деп ошондой деп калды анан. Жок, 600-700 неге мен ушундай Нурлан Асиптей боло албайм деген бир өзүм ой келди дагы. Ошентип мен да ушундай ырчы болом, братан. Ушундай карап турула деп ошентип баягы машина ЗАГСта айдаган машина айдагандарга ошентип айтып калдым да. Мен шылыңдап калышты. Энем сен ошондо бизге $600-700 келетпейсиң деп шылыңдап калды эле. Ушундай жүрөккө тийди да ошол сөзчү. Мейли карап тургула деген бир эме болду да, эрги болду да, ошолор да бир эме берди десем жаңылышпайм да. Же ана Бишкекке кеткенде же тамада болом, же ырчы болом. Же ушул экөө боло албасам, эгер ушундай эки нерсе боло албасам, ырчылар менен тааныш болуп келем. Жок дегенде тааныш болуп, ушундай агайыны болуп келем деген бир ой менен, максат менен кеткем. Кудайга шүгүр, азыр ырчылардын катарында агай, ини болуп жүрөбүз сый мамиледе. Сизге ушул эң чоң ийгилик алып келген чыгармаңыз кайсы? Эң чоң ийгилик алып келген чыгармаларыбыз Малика.
Малика, андан кызыңызды бериң апа. Азырга чейин бөгөр чыкканына 3 жылдан өтүп калды. Азырга чейин Кудайга шүгүр биз Ушул кызыңызды бериң апа кантип алып калган? Негизи бул башка улуттун ыры болуш керек калп айтасың. Ооба, башка улуттун ыры бул чыгарманы Куба деген Кутбек деген байкебиз бар. Ошол байкебиз ушул чыгарманы ырдабайсыңбы деп калды. Анан дуэт ырдабайсыңар деди. Дуэтке ким ырдайт десем, ушу бир кызды айтып калды. Калмира деген кыз бар деди. Анан мейли ырдаса ырдай беребиз деп. Мага жакты да негизирчи. Анан дуэт дегенде деле дуэт деле жаккан. Анан мен соло өзүмчө отдельно ырдап калам деп ойлогон эмесмин. Ал кыз кийин турмушка чыгып кетти да. Ошол байкебиз айткандан кийин ырдап калганбыз. Ал хит болгон да аябай башкача хит болгон. Ырды бир эме ачам. WhatsApp группа ачып туруп эле ырды ошол жака салам дагы. Оцените эгер бала койгула десем, анан ошонун ичинде ырдычу да. Бериң деген кыргызда сөз жок, анан Ош жакта бар, Бишкекте андай сөз жок. Ушунун ичинде эле эми талкуу кетти. Андан кийин эле клип чыкты. Клип чыккандан кийин ал дагы кетти да. Анан Ош, Бишкек ушундай бөлүнүп башталып кетти да. Эми бизде бериң деп айтып беребиз го бизчи. Анан бизде бериң деген кыргызда тил жок, сөз жок ушундай деп. Ошондон эле мындай болуп кеткен да. Ошол ырды азыркыга чейин мисалы тойлордо, кыздап тойлордо ырдап жүрөсүз да. Ставкаңыз канча болот? Ошол ыр менен мисалы ошол өзүңүз айткан $600-700 алып атсаңыз керек. Эми ошондой эле. Мисалы шаарда болуп калсак эми ар кандай да. Анын өзүнүн плюстары бар дегенде бар. Плюс апалар жөнүндө ырдайбыз. Апалардын урматына антрак балдарды, күйөө балдардын ыры болуп калды азыр эми. Салт айланып кетип атат. Бул чыгарманын дагы баягы ушундай идеяны айткан бир красавчик Бишергаз Турдукулов деген инебиз бар. Ошол инебиз айткан ушундай кылбайлы депчи. Эмнеге Мурадил Данияров ошол башка ырчыларга окшоп гиф ойнотпойт? Мен ушул суроону келатып ойлондум да. Эми гифти көпчүлүк баягы агаларыбыз, эжекелерибиз ойноткон үчүн мага деле өзү баягындай сунуш түштү гиф ойнотолу деп. Анан баягы Москва гиф деп баштаганбыз да гифтичи. Анан аны деле сразу токтотуп койдук да, себеби Москвага барып өзүбүз эле ошол жакта эле уюштурбасак бул жакта аябай кыйын экен. Анан гифтер аябай толтурулуп кетти, ошондуктан баарын токтоттук. Азыр эми качан гиф болбой калган, эми гиф деле эми элдин баарын тажап бүттү деп ойлойм да. Ошого ойнотпойсуз. Бирок сунуш түшсө? Эми сунуш түшүп атат. Сунуштар эми баягындай благотворительный гиф деп коет экен да. Кайрымдуулук гиф. Ошолорго чакырып, ушундай кайрымдуулук, элге жардам беребиз, ушундай кыйналгандарга дегендер аларга макул деп коет атам азыр. Эми бардык ушул экранда көрүп аткан сулуу кыздар болсо айтып атса керек, Мурадил Данияровдун жүрөгү бошпу депчи. Эми чындыгын айтсам азыр менин жүрөгүм бош. Эле айткан. Ошентип аткан негизи албетте азыр эми баягы мындай чоңойгон сайын неге ушундай үйлөнбөй жүрө берет десе көрсө азыр өзүмдүн башыма деле келип атат да. Азыр канча? 27. 27 да мисалы үчүн эми. Качан той эми ошондо? Кудай кааласа октябрдын деп го. Той пока белгисиз азыр эми. Үйдөгүлөр келсе, может быйыл, может эмки жылы, может наркы жылы. Жүрөгүм боштоп калды ушул Мурадил Данияровдун жүрөгүн багынта турган кыз кандай болуш керек? Сиздин кыялыңыздагы башкача болуш керек го дейм сен. Кандай ошо? Башкача. Мен ата-энем сыйлаган, урматтаган, бир туугандарым сыйлаган, негизи өзүм сыйласа, бир туугандарым деле сыйлайт деп ойлойм. Бизде эми баягы ал келди, бул келди деген нерселер көп го. Ар бир нерсеге чыдаган, мен творческий адам болгон үчүн мындай
чыгармачылыгыңызды түшүнгөн болуп Түшүнгөн да мындай кызганбаган дегендесин деле жаңылышпаган. Кызганбаган, Ооба, кызганыш керек эми. Керектүү маалда кызганыш керек да. Эркек кишиге каякта жүрөсүн, качан келесиң деген эле суроо болуш керек экен да негизи. Анан эми мен мисалы үчүн жеке оюм үйлөнгөндөн кийин келе турган жериң үй, бара турган жериң жумуш. Эми бири-бирине ишенич болуш керек экен. Эң негизгиси ошол эле деп ойлойм. Ал мага ишенсе, мен ага ишенсем, жашообуз Кудайга шүгүр эле жакшы эле болот деген ойдомун да. Кайсы тамак жакшы көрүп жейсиз? Эң жакшы көрүп жеген тамагыңыз? Эң жакшы көрүп жеген тамагым плов, аш. Аш. Ашты жакшы көрөм. Эми өзүм деле баягы кээ бир учурда картошка кууруп, ушундай жегендерди да жакшы көрөм да мындай. Өзүңүз тамак жасай аласызбы? Албетте өзүм тамак жасайм. Баягы эми азыр жалгыз квартирада жалгыз болгондуктан кечкеле көчөдөн тамак ичип жүргөндөн да тажайсың да. Анан өзүң да үйгө продукт угуп келип алып жасап жегенди аябай жакшы көрөм. Жакшы, эми бир кыска нуска суроолорум бар. Ошол суроолорумду жапырып койсоңуз жакшы болот. Мисалы, быйыл 9-майда улуу жеңиштин канча жылдыгын белгиледик? Быйылбы? Быйыл улуу жеңиштин канча жылдыгын? 90 канча болот? Билем бир так сан айтыңыз, болжол. 90 жылдыгынбы? Жок, 90. Мен кандай болот? Токтоп тур. Улуу жеңиштин канчанчы жылын биз быйыл белгилейбиз? 2020 улуу жеңиш 1945-жылы бүткөн. Жеңишке жеткенбиз. 89, где-то 80-84 ушундай болуп калат го дейм, Кайсы сабак жакшы окугансыз? Мен математиканы. Азыр ушул көрсөтүүнү ошо математиканын сабак берген эжеке көрсө урушат го дейм, эки болот. Жок, мен неме окусам деле жакшы окуйсуң дейт эле. Жакшы. Мен точно урушат десең, 75 жылдыгы. 70 былтыр канча болду эле? 74 болчу. АКШнын 46-президенти ким? Америка Кошмо Штаттарынын 46-президенти ким? Трамп го дейм. Трамп, Жакшы, 46-президент азырынча жок, Трамп 45-президент болуп турат. Жана эң акыркы суроо, Азамат Жамангулов ким? Азамат акеби? Азамат Жамангулов азыркы учурдагы биздин министри эме, искусство министри, маданият министри. Азыр жаш келечектен көптү үмүттөндүргөн биздин жаш министрлердин катарында дейсизби? Жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сизге рахмат, ушундай сонун бир маек курдук, таза абанын курчоосунда дегенде, Рахмат. Мен ушул айылга келип, чындап эле баягы кыргыздын нукура жашоосун көрүп атам да. Бардык ушул бизди көрүп аткандардын арасында айылдаштар болсо, сөзсүз комментарий жазып койгула. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Share Channel YouTube каналы жана анын алып баруучусу мен Шерказы Турдукулов. Бүгүн бизде конокто Мурадил Данияров болду. Карантинде биз Мурадил Данияровдун үйүнө келип, суроо жооп интервью алып кеттик. Ошондуктан бул ошол Мурадил Данияровдун үйүндө тартылган көрсөтүү деп түшүнсөңүздөр туура болот. Андан сырткары дагы айтып коюшум керек, бүгүн ушул көрсөтүүдө мындай ачык айкын жакшы бир маектер болду. Эркин микрофон берели көрүүчүлөргө. Рахмат. Жалпы биздин көрүүчүлөр, жалпы кыргыз элибиз, жалпы Share Channel YouTube каналынын көрүүчүлөрү ушундай биздин Кыргызстаныбыздан жаман орлар эртерээк кетсин шера. Ушундай биздин баягы ойноп күлүп, тойлордо жүргөндөрүбүзгө эч нерсе жетпейт экен. Элибизде тынччылык, токчулук, тойлор, жакшылыктар, күлүп жайнап эле жүрсөк, Кудайга миң мертебе шүгүр эткенбиз. Кудайга миң мертебе азыр деле шүгүр. Оорудан эртерээк кутулалы, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сага да рахмат, ушундай бир убакыт бөлүп биздин ушундай айылга келгениңе чоң рахмат. Ийгилик кошто берсин. Баарыбызга ийгилик, рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу достор, биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар, подписаться, андан кийин коңгуроону басасыздар жана лайк басып, сөзсүз комментарий калтырыңыздар. Сиздер менен мен Шерказы Турдукулов жана Мурадил Данияров. Көрүшкөнчө.